Саламатсыңар урматтуу достор, саламатсыңар урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр. Биздин бүгүнкү бул сабагыбыз көбүнчө ошол мектепке барган окуучуларга арналмакчы, мектепке барган окуучуларга багытталмакчы. Алгач биз бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын мектепке тиешелүү түшүнүктөр жөнүндө маалымат берип өтөлү. Мисалы, бул эмне? Бул мектеп. Бул ким? Бул агай. Бул ким? Бул эжей. Бул мектеп, бул агай, бул эжей. Мектеп, агай, эжей. Эскертүү. Адамдарга ким деген, ал эми адамдан башка жандуу жана жансыз заттарга эмне деген суроону беребиз. Мисалы, бул эмне? Бул алма. Бул ким? Бул айдоочу. Мектепке мисалы бул ким дебейбиз. Анда туура эмес болуп калат. Бул эмне? Бул мектеп. Ал эми адамдарга биз ким деген суроону иштетебиз. Бул ким? Бул агай. Эгерде бул эмне деген болсок, анда биздин сурообуз туура эмес болуп калат. Бул ким? Бул агай. Бул ким? Бул эжей. Бул жерде карай турган болсок, мектепке тиешелүү дагы бир мисалдарды келтирип жатабыз. Бул эмне? Бул коңгуроо. Бул эмне? Бул китеп. Бул эмне? Бул бор. Же болбосо көптүк түрдө айта турган болсок, булар эмнелер? Булар борлор. Булар эмнелер? Булар китептер. Булар эмнелер? Булар коңгуроолор. Бул жерде мисалы жалпылап айта турган болсок, бул окуучу. Бул ким? Бул окуучу. Бул ким? Бул мугалим. Бул мугалим, бул окуучу. Кеттик. Салам. Булар Бегимай жана Автандил. Бул экөө 7-чи класста окуйт. Экөө бири-биринин үй тапшырмаларына чогуу көмөк көрсөтүп, сабактардан 5 деген баага окушат. Бул Бегимай, бул Автандил. Демек, булар боюнча кыскача бул жерде маалымат берилди. Же болбосо бул жака көңүл бура турган болсок, бул биздин класс. Биздин класста 30 окуучу окуйт. Алардын арасынан 15 кыз жана 15 бала. Биздин класс аябай ынтымактуу. Учурда 8-чи класс болуп калдык. Мисалы, бул мугалим класска киргенде окуучулар кантип саламдашат? Окуучулар саламатсызбы дейт. Ал эми мугалим саламатсыңарбы дейт. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Бул мектептеги саламдашууга мисал боло алат. Караңыздар. Бул жерде Актан менен Акылай бири-бири менен сүйлөшүп жаткан учуру. Салам Акылай. Салам. Бүгүн кайсыл сабактар болот? Бүгүн кыргыз тили, биология, чийүү сабактары болот. Үйгө берилген тапшырмаларды аткара алдыңбы? Ооба, мен аны кечээ күнү мектепте эле аткарып койгонмун. Мен жетише албай калдым. Мага жардам бересиңби? Макул. Бул жерде мектепке тиешелүү диалогго күбө болдуңуздар. Дагы да болсо мисал келтирели. Мугалим менен окуучунун диалогу. Салам, сага эмне болду? Мен бүгүнкү теманы жакшы түшүнө албай жатамын. Кел, мен дагы бир ирет сага маалыматтарды кайталап берейин. Жакшы болмок. Карагын, мааниси жагынан бири-бирине карама-каршы келген сөздөр антонимдер деп аталат. Ошондо жакшы жана жаман деген сөздөр антонимби? Албетте. Мен эми түшүндүм. Рахмат агай. Көрдүңүздөр, бул жерде окуучу менен мугалим бири-бири менен пикир алышты. Айтор сабакты окуучу түшүнбөй калгандыгы үчүн мугалим ага кайрадан көмөк көрсөтүп, жардам берип, теманы түшүндүрүп берүүгө аракет жасады. Урматтуу биздин кыргыз тилин үйрөнүүчү достор, сиздер да бүгүнкү өзүңүздөрдүн мектепке келген абалыңыздарды эстеп туруп, ушундай кыска диалогторду
түзгөнгө аракет кылсаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин баракчага катталууну унутпаңыздар. Биздин номерлерибиз 0779 74 86 93 деген кыска номерлерине WhatsApp аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Каалаган суроолоруңуздарга биз жооп бергенге даярбыз. Биздин кийинки 13 сабагыбызда буюрса сиздер менен бирге жаныбарлар жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан кийинки сабагыбыздан амандашканча, көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.